Постколониалдык феминизм өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн теоретиктери 1980-жылдары иштеп чыккан феминисттик ойдун багыты. Бул феминизмдин өкүлдөрү Африканын, Азиянын жана Кариб деңизинин жаңы мамлекеттериндеги аялдардын абалын маданий жана улуттук өзгөчөлүк, тил, улутчулдук сыяктуу категориялар призмасы аркылуу карашат. Патриархат менен колониализмди басынтуунун окшош формалары катары билишет. Анткени патриархаттагы аялдардын тажрыйбасы менен колонияланган субъекттердин тажрыйбасы көп жагынан бирдей болот. Патриархатта, колониализмда аялды басынтат деген маселе феминисттик жана постколониалдык теорияларды жакындатат. Себеби патриархаттагы аялдын жана колониялык субъекттердин тажрыйбалары абдан окшош болот. Ошол себептүү постколониалдык коомдо гендердик теңсиздиктин жана колониялык басмырлоонун аялдарга тийгизген таасирлери тууралуу феминисттик талкуулардын актуалдуулугу жогору. Постколониалдык феминизмдин теоретиги индиялык Вандана Шива дүйнөлүк экономикадагы интеграциялык процесстерге терс баа берет. Анткени интеграция өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө батыш фирмаларынын каржылык диктатурасынын орношуна алып келет. Капитализмде эң алгач аялдар жапа чегет, анткени алар чечим кабыл ала алышпагандыктан эмгектенүү жана маяналуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Натыйжада аялдар эки тараптуу басмырлоого туш болушат. Биринчиси басмырланган улуттун өкүлү жана экинчиси аял заты катары. Шива Вандан бул көйгөйлөрдөн арылуу үчүн төмөнкү сунуштарды берген: глобализация процесстерин кыскартуу, жергиликтүү деңгээлде чечим кабыл алуу жоопкерчилигин кайтаруу жана аялдардын активдүүлүгүн өстүрүү зарыл. Айта кетчү нерсе, постколониалдык феминизмдин теоретиктеринин арасында глобализацияга каршы туруу кеңири жайылган.